Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биздин кезектеги видео сабагыбыз бурчтуу өлчөөнүн бирдиктери жөнүндө болмокчу. Ал үчүн биз бир аз тригонометрия деген сөздү эске сала кетели. Тригонометрия сөзү бул грек тилинен кыргыз тилине которулганда три үч, гоня бурч, метрия өлчө деген түшүндүрөт же болбосо үч бурчтукту өлчө. Тригонометрия бул математиканын бир бөлүгү. Ал үч бурчтуктун жактары менен бурчтарынын байланышын окутуп үйрөтүүчү илим. Эми ушул тригонометриядагы бурчтар жөнүндө же болбосо бурчтуу өлчөөнүн бирдиктери жөнүндө сөз кылалы. Бурчтуу өлчөөнүн бирдиги катары биз буга чейин градусту билебиз. Аны транспортер менен өлчөөнү дагы үйрөнгөнбүз. Ал эми жаңы түшүнүк бул бурчтун радиандык чени. Радиан түшүнүгүн бүгүнкү сабагыбызда кеңири түшүнгөнгө аракет жасайбыз. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы бурчтун радиандык чени. Алгач бурчтун градустук чени бул кантип келип чыкканы жөнүндө сөз кылалы. Айлананы борбор аркылуу 360 бөлүккө бөлгөндөн алынган бир бөлүгү бул 1 градусту түшүндүрөт. Эми бул бурчтуу өлчөөнүн градустук чени болду. Эми бурчтун радиандык чени деген эмне? Бурчтун радиандык чени бул айлананын жаасынын узундугун радиуска болгон катышын эсептөө, бурчтун радиандык бирдиги аркылуу ченелиши деп аталат. Же болбосо бир радианыбыз бул жаасынын узундугу радиуска барабар болгон борбордук бурчтун чоңдугу. Эгерде аны формула менен жаза турган болсок, L бул жаабыздын узундугу, R радиусубуз. L-ды R-ге бөлүп атабыз. Бул жерде L менен R-биз барабар боло турган болсо, анда бурчубуз 1 радианга барабар болот. Эми толук борбордук айлананын борбордук бурчун эсептейли. Бул жерде L айлананын узундугу 2πr-ге барабар, ал эми радиусубуз R. Радиустарыбызды кыскартып турган болсок, 2π-ге барабар болду. Эми ушул жерде карап көрөлү. Айланабыздын өзү борбордук бурчу, айлананын борбордук бурчу 360 градуска барабар. Бул жерде радиан менен өлчөгөнүбүздө 2π-ге барабар болуп атат. Демек, π-биз 180 градуска барабар экен. Анда бир радианыбыз π бөлүнгөн 180 градус болушу мүмкүн. Бурчтуу өлчөөнүн бирдиги радиан градус дедик. Демек, π радианыбыз бул 180 градуска барабар. Эми π саны жөнүндө бир аз сөз кыла кетели. Π саны математикада турактуу сан катары киргизилген. Π санынын эстелиги АКШнын Сиэтл шаарында тургузулган. Дагы кызыктуу маалымат бул Π санынын майрамдык күнү бар экен, ал 14 мартта. Бул дүйнө жүзү боюнча майрамдалчу күн экен, ал Π санын майрамдоо деп айтылат. Андан кийин Π санын биз иррационалдык сан экенин билебиз. Бул жерде өтүрдөн кийинки сандарды эстеп калуу боюнча Владимир Кондряков 13.000 санды эстеп калган. Ал эми кытайлык Лю Чао деген 67.890 санды эстеп калып, өтүрдөн кийинки дүйнөлүк рекорд койгон. Мүмкүн силер дагы бул рекордду жаңырта алаттырсыңар. Андан кийин эми бурчтук ченди радианга өткөрүү үчүн формула. Биз π радианыбыз 180 градуска барабар дедик. Формулабызда n градус деп турат. Бул жерде градусту радианга өткөрүүнүн формуласы. Демек, π бөлүнгөн 180 градусту көбөйтөбүз n градуска. Андан биз градусту радианга өткөрө алабыз. Эми мисалды карап көрөлү, кеңирээк түшүнүктүүрөөк болот. Мисалы 30 градусубузду радианга өткөрөлү. Π бөлүнгөн 180 градус, энибиздин ордуна 30 градусту коюп атабыз. 30 градус. Бул жерде 180 менен 30 градусту кыскарта турган болсок,
пи бөлүнгөн 6 радиан. Кээ бирки китептерде же болбосо интернет булактарында радиан деген бирдик жазылбайт, жөн гана пи бөлүнгөн 6 деп гана коюлат. Андан кийин 90 градус. 90 градусубузду формулабызга коюп эсептей турган болсок, пи көбөйтүү 90 градус бөлүнгөн 180 градус. Эгерде буну радианга жөнөкөйлөтүп кыскарта турган болсок, пи бөлүнгөн 2 радиан. Андан кийин 135 градусубуз. Пи бөлүнгөн 180 градус көбөйтүү 135 градус. 135 менен 180ди 45ке кыскартып бере турган болсок, анда 3 пи бөлүнгөн 4 радианды алабыз. Эми тескерисинче, радиандык ченди градуска өткөрүү үчүн кайра эле пи радианыбыз 180 градуска барабар, ал үчүн мына төмөнкү формуланы пайдаланабыз. N көбөйтүү пи радиан көрүнүшүндө бериле турган болсо радианыбыз, анда аны градуска өткөрүшүбүз керек. Бул жерде биз айтып атабыз, пи радианыбыз 180 градуска барабар. Демек, пинин ордуна 180 градусту жазабыз. Мисал карап көрөлү. Пи бөлүнгөн 3 радианыбызды градуска айланталы, градуска же өткөрөлү. Пинин ордуна 180 градус бөлүнгөн 3. Анда бул 60 градусту берет. Демек, пи бөлүнгөн 3 радианыбыз 60 градус. Андан кийин пи бөлүнгөн 4 радианыбыз. Пинин ордуна 180 градусту коюп атабыз. Бөлүнгөн 4 бөлө турган болсок 45 градус. 4 пи бөлүнгөн 5 пи радиан. Пинин ордуна 180 градус коюп эсептей турган болсок, 144 градусту берет. Демек, 4 пи бөлүнгөн 5 радианыбыз 144 градуска барабар. Дагы бир мисал карап көрөлү. Бурчу 45 градус, радиусу 20 см болгон айлананын жаасынын узундугун тапкыла дейт. Чыгаруу, бул жерде биз биринчи 45 градусту радианга өткөрүп алышыбыз керек. Ал үчүн пи бөлүнгөн 180 градус көбөйтүү 45 градус барабар кыскартышып жөнөкөйлөтө турган болсок, пи бөлүнгөн 4тү алабыз. Эми биз айттык, айлананын жаасынын узундугун, радиуска болгон катышын биз радиандык өлчөө деп айттык. Ошол формуланы пайдаланабыз дагы. Бул жерден бизге азыр бурчубуз белгилүү, радиусубуз белгилүү. Ал эми жаанын узундугун табышыбыз керек. L'ды формуладан туюнтуп ала турган болсок, анда R көбөйтүү альфа болот. Ордуна коюп эсептей турган болсок, радиусубуз 20 см. Ал эми альфа бурчубуз пи бөлүнгөн 4кө барабар. Демек, 20 менен 4тү кыскарта турган болсок, 5 пи сантиметр болду. Демек, берилген айланабыздын жаасынын узундугу 5 пи сантиметрге барабар экен. Эми силер ушул жерде айтышыңар мүмкүн, пинин ордуна 180 градусту коюп койсок болобу? Жок. Бул жерде пинин маанисин болжолдуу түрдө 3,14 деп эсептеп алсаңар болот. Эми үйгө тапшырма. Градустук жана радиандык ченге өткөрүүнүн формулаларын жаттайсыңар. Ал эми төмөнкү мисалдарды градустук ченден радиандык ченге өткөрөсүңөр. Үчүнчү, ал эми бул радиандык чен менен берилген бурчтарды градустук ченге өткөрөсүңөр.